Конок төрөбүздө, коногубуз дагы бар. Мейман төрөбүздө бүгүн кызыктуу маек менен улантабыз. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Фарида Карбозова. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшыбы? Мына жакшы, сиздер үчүн бүгүн эрте туруп дегенде. Кантип жетиштиңиз? Биз мына баштаганыбызга жарым саат эми болоюн деп атат да. Анан сиз мейкапыңыз ордунда, прическа жасалгылы бардыгы ордунда. Эфирге келем деп эфирдин жоопкерчилигин сездиңизби же эл менен мындай сагынышып калдыңызбы? Негизи мен өзүмдүн баягы жумушумда жоопкерчиликти көбүрөөк өзүм мойнума алам. Мага айтылгандан кийин мен бүгүн эртең менен эрте турдум. Туруп боюнуп, уйкуну ачып. Кандай экен эртең эрте турган? Негизи баягы убакыт өткөн сайын эрте туруп калат экенсиң. Биз чыгармачыл адамдар жалкоо, көбүрөөк уктайбыз го. Ал жакта эле бар менде. Бирок эми жоопкерчиликти баягы биле жүрүш керек да. Урматтап сыйлап чакырып аткан эми ошол жумушуңа жакшы мамиле кылышың керек. Ошон үчүн эртең менен эрте турдум. Бирок эртең менен негизи биз эрте турсак жакшы да. Эми ар бир адамга жакшы болуш керек. Ошол күн жакшы баягы Жакшы өтөт. Сергек болосуз. Сергек болуп деген ошону таппай атпайбы. Сиз эртең менен негизи эле көп сахнага чыгасыз, мисалы, көп күнүгө кандайдыр бир жактарда барып ырдайсыз да. Анан макияж деген нерсе абдан маанилүү эмес. Эртең мененки сиздин макияжыңыз профессионалдык деңгээлде десек болот. Өзүңүз жасайсызбы? Мен эми мындай көп мактанып кетпейин. Көп саат отурсам, ошондойго профессионалдуу деңгээлде болуп калат. Бирок көп саат отурбасам, көп деле боенбойбуз да дайымча. Бирок бул эфирге чыкканда дайым макияжды профессионалдуу түрдө өзүңүз жасайсыз. Чыгыш керек. Бирок көбүнчөсү өзүм жасайм, көбүнчөсү эми салонго да барам, өзүм да жасайм. Бирок эртең менен 6-да мен мастерлерим келмек эмес, 5:30, 6-да. Мен эрте турдум, бирок сөтү жакшы эле тарттым. Туура, эң сонун. Жана Фарида Карбозованын таңы кандай башталат? Сиздин жашоо образыңыз деги эле кызыктырып турат бизди. Спорт менен машыгасызбы? Туура тамактанууну көзөмөлдөйсүзбү? Жана кантип өзүңүздү ар дайым сулуу, суйкайып, бир формада бүгүнкүдөй формада сымбаттуу кармап турасыз. Рахмат. Негизи баягы мен өзүм тамактануу боюнча чек деле өзүмө бербейм, диета деле кармабайм. Бирок ден соолукка байланыштуу орду менен тамактанганга аракет кылам. Андан тышкары эртең менен азыркы учурда ошол өзүмдүн ишиме байланыштуу эрте турганга туура келип атат. Ошон үчүн дайым эрте туруп атам. Жалкоолукту кичине артка таштап дегенде өзүмдүн өзүң үчүн жакшы деп коет го баардык нерсе кылган нерсең. Ошон үчүн көбү айтышат, мурда аябай толук элең, азыр мынча эмнеге арыктап кеттиң, диета кармайсыңбы депчи. Анан диета кармабайм, бирок спортко, фитнеске барам. Аяка деле дайым бара бербейм, корком, анткени бир-эки жолу булчуң-сулчуңда да чыгарып алат экенсиң. Туура эмес көнүгүүлөрдү жасап. Бирок азыркы учурда аяка убактым болбой атат. Негизи барам. Спортко кызыгам. Азаматсыз. Кече жакында айымдар бир тамашаны угуп атпаймынбы канышай? Нурсултан Абишевич Назарбаев айтыптыр, Казакстандын президенти. Бир мындай тегерек столдо айымдарды отургузуп алыптыр да анан эгер дейт айым акылдуу болуп, анчейин баягы коозунда сул болбосо анда сиз сулуусуз деп айтып коюңуз дейт, көңүлүн алып дейт да. Эгер бир аз сулуу болуп, анан бирок мындай интеллектуалдык деңгээлде жакшы жетип кетсе, анда сиз абдан сулуусуз деп айтыңыз дейт да. Эгер сулуу дагы эмес, анан акылы дагы сулуулугуна жетпей кемтик болуп турса, анда сиз бир канча килограмм арыктапсыз айымды деп айтып койгонго туура келет дейт да. Ушул сөзгө канчалык дегенде кошуласыз? Негизи айымдар кулагы менен сүйөт дейт. Сиз сүйгөн, эң жакшы көргөн, жашооңузда болуп көргөн эң жакшы комплимент кандай болду эле? Бүгүн таңдар негизи комплименттен башталып кетти да көбүрөөк. Ошо мен боёнгонума байланыштуу ошондой комплименттер башталып кетти окшойт дебеймби? Негизи биз баягы аялдар жакшы көрөбүз го. Мен мурда эң жакшы көргөн сөзүм суроо, бирөөнүн мага берген суроосу болчу. Үй арыктап кетипсиң деген жакчы да. Деп өзүмдү карап дегенде мындай арыктап турдум. Азыр жок. Азыр баары көргөн адам бар. Эмне атып кеткенсиң, бир жериң ооруп атабы депчи. Анда мен айтам, ооругам жок. Эми баягы негизи сахна талап кылат көп нерсени. Мурда жаш болуп, толук болосуңбу, же эмне мындай көп нерсени карабай эле кете берет экенсиң. Азыр мен өлө возраст деп айтып атам. Эми бул тамаша да, убакыт өткөн сайын
кемчиликтериңди ал жоготконго, бирөө мага тескерисинче бул жериңди оңдо деген жагат да. Көбүнчө мен бирөөнүн Критиканы жакшы кабыл алат. анткени ошол жакта адам оңдош керек, ошондо мындай өсүү болуш керек деп ойлойм да. Бирок мен эч качан мындай сен сулуусуң деген сөзгө или сен жакшынакай болуп кеттиң деген сөзгө мындай күлүп эле маани берип коем да. Рахмат депчи. Анткени сулуумун деп эч качан айтпаш керек. Эми Кудай менен бергени деп коет. Баягы көп нерсеничи. Бирок мен кулагым менен эч качан сүйбөйм. Эми сүйүп калышым мүмкүн. Только жүрөгүм менен деп коесуз. Мен жүрөгүм менен сүйөм. Азамат, биз бүгүнкү темабыз Фарида айым таң шоуда мастер-класс деп атаганбыз. Мастер-класс демек башка бизди көпчү айткан, балким сахнаны аттайм деген жаштар өзгөчө көп болот да, акыркы жылдары. Аттап да калды, ээреп да калды. Ошолорго өзүңүз сахнада көп жылдар бою жүргөн ырчы катары кесип коюп атат десек да болот. Бере турган бир кеңештериңиз болсо, ырчылар чындап эле баягы ырчылык оңой болгондон кийин кеч жакында кош жылдызга түшүп атпайбы? Оор экен, чындап. Ырдын сөзүн жаттап, аны сахнада образ менен шайкеш келтирип, анан элди дагы өзүнө тартып алып, деги кой, көптөгөн сырды катат ичине. Ошол бизди көпчү Мисалы, айткан. сиз азыр сахнага аттанасыз. Сахнага аттанып жандуу үн менен ырдайсыз. Мисалы, жандуу үн менен ырдасаңыз, үнүңүздү кантип ойготосуз жана кандай техникаларды колдоносуз? Үн жылытуу деген түшүнүктүү. Мындай да, эми мен өзүм 2 окуу жайда бүткөм. Ошо музыкалдык тараптагы биринчи окуум бул театр, опера, балетте студия Абдулла Мазбаев атындагы студиянын 2 жылдык студиясын бүтүргөм. Анан кийин консерваторияда паткурстан баштап 5 курска чейин окуп бүткөмүн да. Бүт кадимкидей. Ооба. Негизи мындай да, если сен музыкант болдуңбу, ырчы болдуңбу, эми баягы нотаны билишиң керек. Ошондон тышкары дыхание азыр айтып атпайсыңар, үндү кантип ойготуш керек деп. Бизде баягы вокал келгенде, сабакка келгенде мени немка окутуп калган Розалия Хамидовна Олейникова. Бизди катуу сүйлөтпөчү, кандай десем, сразу распевканы сразу баягы стаккато менен же ошондой эле кыйын терминдеги эми голосду ачканда ошолор менен бизди распевка кылдырбачы. Андан тышкары биз тоок барчы, курсак тоюк болуш керек болчу. Андан тышкары дыханияны туура алыш керек да. Бизде айтчы, без дыхана не пой деп. Анткени без дыхана это дыханияң жок болуп калып, жөн эле төшкө алгандар болчу. Эми башында биз үйрөнө албай биз деле төшүбүзгө дыханияны алчык да. Ырдарда төшүбүз көтөрүлүп, бизде урушчу төш көтөрүлбөш керек. Дыхание ичке алыш керек. Курсакка. Вот, например, ырдардын алдында биз мен дыхание алып сүйлөп атам да, ошону кармап туруш керек да, ошо менен ырдаганда деле ошондой. Эмне үчүн керки жерлерге живьем оперный вокал менен деле мындай деле живьем ырдап атканда, кийинки терминге жетпей калып атпайбызбы? Ошондо дыханияны кармай албай калган моментте ошол ырды до конца ошону созула албай калат да. Анткени ар бир өзүнүн орду менен болот да, дыхание алганда ичиңе кармап калып туруп, ошо менен үн ошо дыханиянын үстүндө турат да негизи. Ошо дыхания түртөт үндү. Ошон үчүн азыр анда биздин эркин экөөбүздүн мисалы вокалдык жөндөмүбүз барбы? Биз ырчы болсок болобу? Сиз текшере аласызбы? Мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Сальфеджио сабак болсун деп атасың. Мындай да, ырдаш үчүн дыхание алып, голосду кандай чыгарыш үчүнбү? Жок, жөн гана биз ырчы боло алабызбы же? Азыр бизди ырдатсаңыздар кайда? Ырдап койсоңуз? Жок, мисалы слух деген нерсени текшерип, ушул нерсени. Слухта кандай Биз балким тамгасы менен чыгарсаңыз, биз кайсы нота экенин таап көрөлү. Лявы, миви, соль бу. Мүмкүнбү бул нерсе? Же роялдап келели? Азыр. Анда мындай кылайлы. Мен өзүм ичимен силерге бир эмени нотаны ырдайм. Келиңиз, биз таап көрөлү. Силер кайсыдыр ырдап, кайсыда кеткен? Бизге жети мүмкүнчүлүк. Хорошо. Дагы толтуруларды берем анда. Кеттик анда. Келиңиз. До нотасы болсо керек. Дагы бир жолу. Ми андасы. Ми андасы. Мен айтпадым, бизде жети мүмкүнчүлүк бар деп. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Эгер бирөөсү болбосо, жетисинде табат элек. Бар бекен бизде бир аз? Силерде бар экен. Ырдача болсо. Мен ырдайм, Канышай подтанцовка алабыз. Канышай бийлейт. Чоң рахмат сизге. Рахмат сизге.